Саламатсыздарбы? Ата-энелердин балдарына болгон мамилеси чоң ролду ойнойт. Анткени бул бала үчүн жүрүм-турумдун үлгүсү. Келечекте ал кандай адам болот? Өз ара мамилелерди түзө алабы? Өз балдарына болгон мамилеси кандай болот? Баалуулуктар эң негизги бактылуу жашай алабы? Мунун баары анын ата-энеси ага кандай мамиле кылганынан жана бала кезинде ага кандай сезимдерди бергенинен көз каранды. Бүгүн биз бир нече мисалдарды карап чыгып, эмне үчүн бул туура мамиле экендигин түшүндүрөбүз. Менин неберем футболду аябай жакшы көрөт. Машыгууну сагынып, сүйүктүү оюну жөнүндө сүйлөшүп калгыдай. Ал биздин футбол жөнүндө билимибиздин жогорулатууну чечти. Азыр бир жумасында бир жолу ага футбол боюнча сынак тапшырам. Ата, даярсызбы? Бүгүн өтө таттал суроолор болот. Даярмын. Футбол биринчи жолу качан пайда болгон? 19-кылымдын ортосунда пайда болгон. Биринчи мыкты футболист ким болгон? Пеле деген мыкты футболист болгон. Азыркы футболист ким? Рональдо менен Месси. Азамат ата 5. Чоң атасы менен небереси абдан интеллектуалдуу оюнду тандашкан экен. Баланын тарыхка болгон кызыгуусун жогорулата турган оюн экен. Экинчиден, баланын жакшы көргөн футбол оюнуна байланыштуу. Чоң атасы дагы Азамат. Баланын кызыгуусун өнүктүрүп, небересинен артта калбастан, аны колдош үчүн футболчулардын аты жөнүн дагы, тарыхын дагы билип алган экен. Мындай интеллектуалдуу викторина өспүрүм баланын акыл ээсин жана эрудициясын өнүктүрөт. Акыл чабуулуу суроолор аркылуу бала көп нерсени үйрөнүп, дагы бул суроо жоопту дайындоо үчүн балада чоң жоопкерчилик сезими өнүгөт. Интернет булактарынан пайдалуу маалыматты издөөгө муктаж болот. Абдан жакшы оюн экен. Колдоймун, Азаматсыңар. Мен баламдын энергиясы абдан көп болгондуктан, ошол энергияны туура жолго түшүрүш үчүн балам мага ашканада жардам берет. Бобо, сен билип атасың эмне тамак жазып атканыбызды? Эмне жазып атасың? Эмне? Тамак? Өзүң аралаштырасың, мен анда төкпөй аралаштырайм. Жакшылап жогу. Бат-баттан. Эми муну сахардан алып, салабыз, сахар. Негизинен бул ишке Акылай баласын катыштырганы эң жакшы. Биринчи кезекте бала турмуш тирчилик жана ашкана менен таанышат. Дагы Алишер бир нече жаңы нерселердин аталышын билип, аларды иш жүзүндө колдонууну үйрөнөт. Андан сырткары уулу менен апасынын ортосунда болгон жылуу мамилени белгилей кетүү керек. Акылай баласынын демилгесин улам колдоп, анын көз карандысыздык сапатын калыптандырып жатат. Ошол эле учурда ал так, айкын көрсөтмөлөрдү берип, Алишерге үлгү болууда. Бул тарбиялоонун зомбулуксуз усулу деп аталат. Бардыгы оюн аркылуу болот. Ата-энелер процесске катышып, балага өздөрү үлгү болушат. Бул абдан кызыктуу жана мээримдүү видео үчүн Акылай менен Алишерге чоң рахмат. Карантин убагында жөн эле убакыт өтүрбөй, балама шахмат ойногонду үйрөтүп атам. Бул шахмат аң сезимди өстүрө турган оюн. Убакытты текке кетирбей шахмат ойногула. Sen жүрүшүң. Шахмат ойunu жаш өспүрүмдөр үчүн чоң иш. Биринчиден ал логиканы өнүктүрөт. Экинчиден балдардын көрүү жана мейкиндикти кабыл алуусун жакшыртат. Ошондой эле бул гаджеттерге мыкты альтернатива жана өтө пайдалуу. Шахматтын формасы да жана көлөмү да бала үчүн абдан ыңгайлуу. Алар жыгачтан, табигый материалдан жасалганы сезилип турат. Өспүрүмдөр үчүн бул кинестетикалык сезимдерин калыптандырууда абдан маанилүү оюн болуп эсептелет. Үй бүлөнүн мүчөлөрү убакытты пайдалуу иштерге арнашат экен. Бул абдан кубандырат.
Эсендин атасына чоң рахмат. Саламатсызбы. Карантин убагында мамам экөөбүз дене тарбия менен алектенебиз. Азыр сиздерге 5-6 көнүгүүлөрдү көргөзүп беребиз. Баштадыкпы мамам? Ооба. Азаматсың, бер колуңду. Сизгелерге рахмат. Карантинге карабастан үй бүлөнүн таза абага чыгып короодо көнүгүүлөрдү жасоого мүмкүнчүлүгү болгону кубандырат. Жылдын мезгилине жана бар айына карабастан активдүү көнүгүүлөр балдар үчүн ар дайым керек. Эң туура чечим. Таза абада мындай мыкты көнүгүүлөр ата менен баласынын мамилесин бекемдеп, бири-бирине жакын кылат. Жыргал менен Дамирге ийгилик. Неберем аты Акбермет, 1 жаш жетай. Тили жаңы чыгып келатат. Садик иштегенине байланыштуу неберем экөөбүз үйдө отурабыз. Азыр ушуга көңүл бөлүп, тилине, оюнуна карап отурам. Дал ушул мезгилде бала ар нерселер аркылуу дүйнө таануу, билүүнү үйрөнөт, чоң кишилердин кыймылдарын туурайт. Эң маанилүү фактор Элнур эженин ымыркай менен сүйлөшүүсү. Акберметтин курагында балада сүйлөө жана тили активдүү өнүгө баштайт. Бала биринчи сөздөрүн айтат. Элнур эже бардык нерсени туура аткарып жатат. Небереси менен баарлашып жатып, ал бир сөздү бир нече жолудан кайталап Акберметтин эсине туттуруп жатат. Ал суроолорду берип, ымыркайды маекке чакырып жатат. Менин оюмча, Элнур эже небересине күнүгө ушинтип китеп окуп берип, сүйлөшө берсе, Акбермет тез эле сүйлөйт жана анын сөз байлыгы жогорулайт. Ошондой эле Акберметтин жаш курагына туура келген жана коопсуз оюнчуктарга көңүл буруш керек. Жакшы тандалган экен. Учурдагы жана келечектеги ата-энелердин баарына балдарына сүйүү жана урмат менен мамиле кылууну каалайм. Алар балдарын кабыл алсын, балдары менен баарлашсын, эркиндикти зарыл деңгээлинде камсыз кылуу менен алардын ролун ашыкча жогору баалабастан же татыктуу баалабай койбостон үй бүлөдөгү тең укуктарын билишсин. Өзүңүздөргө кам көрүп, ден соолукта болуңуздар.